150 орынга ылайыкталган жер көчкү айылындагы Баймоңул Кыязов атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушу 2022 жылы башталган. Аталган билим уя өлкө казынасынан каржыланып, жалпы сметалык баасы 93 миллион сомду түзөт. Имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттар каралат. Азыркы тапта курулуш иштеринин 60% аяктап иш кызуу жүрүүдө. Ал эми имаратты куруу иштерин Бейшебай курулуш фирмасы колго алган. Ишик жакшы эле жүрүп атат. Бул үзгүлтүк жан чачын свет-петтерден үзгүлтүк болуп калат, атак баары жакшылык кайда. 150 орунду, 2 кабат спорт залы менен, душ-буш менен. Ал эми Лахол айылындагы Кылыч Рысмендиев атындагы орто мектеби окуучуларды кабыл алууга дээрлик даяр. 350 окуучу билим алган орто мектепте окуучулар үчүн заманбап шарттар каралып, окуу класстар жаңы жабдыктар менен толукталууда. Бул багытта мугалимдер жамааты август айынан тарта ремонт иштерин кызуу жүргүзүшүп, окуучуларын күтүшүүдө. Быйылкы жаңы окуу жылына Кудай буйрса мектебибиз толук кандуу даяр болду. Ремонт иштерди ийгиликтүү аяктап алдык. Өргүүбүз дагы бир нече мугалимдин өргөсү аягына чыгып, жаңы жумуш күнү башталды баарыбызда. Аталган билим уяда буга чейин спорттук аянтча болгон эмес. Мындан улам республикалык казынадан 57 миллион сом бөлүнүп, 2 кабаттан турган спорт комплексинин имаратынын курулушу башталды. Спорттук имаратты куруу иштерин Ньюска курулуш фирмасы колго алып, учурда пайдубалы түптөлүүдө. Мамлекет тарабынан ушу мектебибизге, айылыбызга спорт комплексинин курулуш иштери бир ай мурун башталган. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Курулуу иштери жүрүп жатат. Жалпы ушул спорт комплекс айыл үчүн, Лахол айылы үчүн мында ичинде бөлмөлөр бар, ойночу жерлер бар, 2 этаж болуп курулат. Жалпы баркы 57 миллион сомго. Маалымат иретинде айтсак, Нарын району боюнча жалпы 34 орто мектеп бар. Быйылкы окуу жылында Ак Кудук айылындагы Омор уулу Кожокей атындагы орто мектебинин 2 кабаттуу жаңы имараты пайдаланууга берилет. Мындан сырткары райондогу билим уялардын ремонт иштерине өлкө бюджетинен 3 миллион 573 миң 550 сом бөлүнүп, азыркы тапта окуучуларды кабыл алууга даяр. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.